Саламатсыздарбы? Азаттыктын жаңылыктары менен мен Элиза Киненбаева тааныштырам. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Норвегия жана Кытайдын жарандарын барымтага алганын билдирип, алар үчүн акчалай кун талап кылды. Согушкерлер сары кийимчен эки адамдын сүрөтүн интернетке жайгаштырышты. Алардын бири 48 жаштагы Оле Йохан Гримсгард Овстад Ослодан, ал эми 50 жаштагы Фан Йенги Бейжиңден экени маалым болду. Норвегиянын премьер-министри Эрна Солберг бул маалыматты тастыктап, бул өлкөнүн жараны январда уурдалганын билдирди. Премьер ошондой эле террористтердин талабы аткарылбай турганын кошумчалады. Кытай бийликтери азырынча бул боюнча билдирүү жасай элек. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Ислам мамлекети экстремисттик тобу буга чейин барымтага алынгандар үчүн кун иретинде $40 миллион акча тапкан. Жапониядагы суу ташкындан улам 10 миңдеген адам көчүрүлдү. Жапониянын түндүк чыгышында табият кырсыгынан улам 90 миңден ашык адам турак жайын таштоого мажбур болду. 2 күндөн бери нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Кинугава дарыясы нугунан чыгып, Токионун түндүгүндөгү Жосу шаарын сууга аптады. Телеканалдар үйлөрдүн чатырына чыккан адамдарды тик учактардагы куткаруучулар алып кетип жатканын, суу баскан тамдар менен автомобилдерди көргөзүүдө. Жапониянын башка аймагында ортолук бөлүгүн каптаган Этау борон чапкытында 15 адам жарадар болгону маалымдалды. Орусиянын Сирияга аскер жибергени батышты камтамага салды. АКШ бийлиги акыркы 2 күн ичинде Орусия Сирияга аскер кемелерин жана учактарын жиберип, деңиз аскерлерин киргизгенин билдирди. Москва бүгүн бул маалыматты ырастады. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарованын айтымында, аскер техникалары Сирия бийлиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде жеткирилди. Бул расмий билдирүүнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг кескин сынга алды. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри кабар чын болсо, ал коогалаңды дагы күчөтүп, эл аралык коомчулуктун урушту токтотуу аракетин текке кетирет деп билдирди. Орусия Сирияда 4 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык согушта президент Башар Асадты колдоодо, ал эми АКШ Асадты бийликтен кетүүгө үндөп келатат. Венгрия мигранттардан коргонуу үчүн аскерий машыгууларды өткөрүүдө. Шаршемби күнү башталган Венгер армиясынын машыгуулары түштүк чек араны качкындардан коргоого багытталган. 3 күндөн бери жүздөгөн мигранттар полицияны жарып өтүп, жөө жалаң өлкө ичине кирип жатышат. Мындан улам Будапешт чек аралардагы көзөмөлдү күчөтүүнү чечти. Кечээ Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мигранттар көйгөйүн чечүү боюнча жаңы план менен тааныштырды. Евробиримдик Грекия, Венгрия жана Италияда топтолуп турган 120 миңдей бозгунду биримдиктин калган өлкөлөрүнө бөлүштүрүү программасын сунуш кылды. Жакынкы чыгыш жана Африкадагы жаңжалдардан улам качкан мигранттар Венгрия аркылуу Германия жана Австрияга өтүп кетүүнү көздөшөт. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери мынчалык көп киши эски континентке ооп келген эмес. Apple компаниясы жаңы iPhone 6s жана iPhone 6s Plus деп аталган смартфондун 2 түрүн коомчулукка тааныштырды. Алардын сырткы келбети мурдагы айфондордой болгону менен компаниянын башчысы Тим Кук алардын ички түзүлүшү толугу менен өзгөргөнүн жарыялады. Бул ирет ак, алтын, кара түстөгү айфондордун катарына мала кызыл түстөгүсү кошулду. Жаңы айфондор 3D Touch технологиясы менен камсыздалган. Тагыраак айтканда, айфондун экранын басканга жараша анын ички функциялары өзгөрүп турат. Жаңы айфондор сатыкка 25 сентябрда чыгат. 6s баасы АКШда $200–400 турса, 6s Plus $300–500 тегерегинде болоору айтылууда. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарига Азаттык чекет KG. Бизди YouTube'дан дагы көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.